ушундай наркодилерлер Ошто жаш өспүрүмдөрдүн арасында синтетикалык баңгизат каражаттарын колдонгондордун саны өсүүдө. Мындай маалыматты Ош шаарында өткөн жаштар форумунда облустук наркология борборунун дарыгери Бакытбек Атабаев билдирди. Анын айтымында өткөн жылы аталган борборго 58 өспүрүм катталып, адистерден кеңеш алган. Жашына караганда 14 жаштан баштап 20 жашка чейин. Бул бизге консультация келип, Ош психиатрия наркология борборунун наркология бөлүмүнө келип консультация алып, биздин психиатр врачтардан, нарколог жана психолог врачтардан консультация алганда көбүнүкү эле компанияда билбестен колдонуп алып, анан ошол нерсеге үйрөнүп алгандан кийин, көз каранды болуп калгандан кийин наркотикалык баңгизатка өзү таштап албаган себебинен бизге келип кайрылып жардам сурашат. Жалаң мектеп окуучулары менен студенттерди чогулткан жаңы муун жаңы келечек, таза муун коопсуз келечек форуму жаштарды маңзаттан, кылмыштуулуктан алыс болууга үндөө максатында уюштурулган. Анын жүрүшүндө маңзаттын кесепети тууралуу сахналык көрүнүш көрсөтүлдү. Анда синтетикалык баңгизатын колдонуп, капысынан жеткирүүчү болуп калган мектеп окуучусунун татаал тагдыры, ата-энесинин кайгысы баяндалат. Атасы, бирдеме десең бола балама. Жаш күнүндө жайрап, айнектен көзүн жалдыратып кете береби? Барбай эстеп, бардыгына биригип туруп ошолорду. Мындан сырткары коомдук саясий ишмерлер, белгилүү инсандар жаштарды илим-билимге, жаркын жашоого үгүттөп, зыяндуу адаттардан алыс болууга чакырышты. Кандайдыр бир балдардын чөйрөсүндө жүрүш үчүн ушундай бир тамеки же болбосо жанагы баңгизат колдонгондор өзүнчө бир өзгөчө көрүнөм деп аракеттер болушу мүмкүн. Бирок ал эч кандай күчтүүлүк эмес. Ал тескерисинче абдан чабалдык. Мына Кыргызстан боюнча 7500 ушул баңгизатка көз карандаган бар экен. Бул абдан чоң сан. Муну биз кескин кыскартышыбыз керек. Аталган маселе коомдо актуалдуу болуп жаткандыктан мындай форумдар өлкөнүн бардык аймактарында өтүп жатат. Өстү дегенден биз алыспыз. Бирок албетте орун алууда. Өзгөчө бул мектеп берекетчилиги, ошол өз өмүрүнө кыюу, кол салуу ушул учурларды жанагындай опуза талап кылуу деген сыяктуу фактылар орун алып, акыркы учурларда ошол коомчулар арасында абдан чоң резонанс жаратып келатат. Ал эми форумга катышкан жаштар бул иш-чара аларга пайдалуу болгондугун айтышты. Сабак алган ушул баңгизаттык нерсени неме кылбаш үчүн, чекпеш үчүн алыс болуш керек экен. Жаштарды аларга айтарым, бул жаман нерседен алыс эле, улак эле болуштарын каалаймын. Эске салсак, мындай иш-чара буга чейин Чүй облусу менен Бишкек шаарында өткөн, эртең Жалал Абад облусунда улантылат. Коомчулук, айлана чөйрө баардыгыбыз биригип тарбиялабасак. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.